Чет өлкөдө эмгектенип жүрүп, Кыргызстандан Келечек турак жай кооперативи аркылуу турак жайлуу болгон мекендештерибиз көп. Алар кандай кылышкан? Алар өздөрүнүн паспортунун көчүрмөсүн жана ала турган турак жайынын баштапкы төлөмүн шаарда жашаган жакындарына жөнөтүшөт. Ал жакындары болсо келип биз аркылуу ошол чет өлкөдө жүргөн жакынына договор түзүшөт, келишим түзүлөт. Келишим түзүлгөндөн кийин чет өлкөдө жүргөн жаран өзүнө жеке кабинет ачып беребиз, телефон аркылуу эле байланыштырып. Ошол телефон аркылуу эле өзүнүн кабинетине кирип, кандай болуп атат, ким жылып атат, ким турак жай алып атат, кандай маалымат болсо, баардыгын телефон аркылуу алып турса болот. Ал кандай болот? Бул кезекте турган жарандардын списогу. Ошол чет өлкөдө жүргөн жаран деле ушулар сыяктуу эле телефонунан баардык маалыматтарды алып турса болот. Ушул алдында ким турат, канча адам үй алды, канча адам кезекте турат, кандай